Бизди көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Аты-жөнүм Кадимбек Даняров. Бүгүн дагы бир сонун маек орун алган турат. Дегеним, Айыл банк ачык акционердик коому бир топ жеңилдиктер менен жалпы элдин чөнтөгүнө ылайыктап лизинг берип жаткандыгын угуп, билип, көрүп калсаңыз керек. Бүгүн биз ушул суроонун тегерегинде маектешебиз. Маектешим Белек мырза. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Кубанычтамын таанышканыма, Белек мырза. Алгач азыр айтып калдык го, лизинг депчи. Лизинг деген эмне, ал кандай максатта колдонулат? Ушул терминдин түшүндүрмөсүн айта кетсеңиз алгач. Бул лизинг деген бул финансылык каржылоонун дагы бир түрү болуп эсептелет. Бул англис тилинен которгондо ижара деген сөздү билдирет. Анан бул лизинг термини бизде кеңири колдонуп келатат. 2011-жылдан бери Айыл банк иштеп келатабыз. Кыргызстан өзү 2002-жылы лизинг тууралуу мыйзам чыккандан бери 2003-жылдан бери биздин кардарлар, биздин клиенттер, жалпы жарандар, Кыргызстандын жарандары лизинг аркылуу каржыланып келатат. Бул аралыкта именно Айыл банктын өзүнүн ушул лизинг портфели боюнча лидер боло алды деп айтсам жаңылышпайм. Андан тышкары биз статистикалык данныйларга токтоло кетсем, биз ушул аралыкта кыска мөөнөттө 4000ден ашуун сельхоз айыл чарба техникаларын бердик. 1200дөн ашык спецтехникаларды бердик кардарларга. 25ден ашык атайын агро өнөр жай жабдууларын, оборудованияларды бердик. 22 коммерциялык автоунааларды жана ошондой эле азыр аябай өнүгүп келаткан мынакей 400 баш асыл тукум малдарды бердик. Лизинг кайсыл учурда берилет, кандай максатта берилет, кантип алса болот? Ушул туурасында. Лизингти бардык эле кардарлар ала алат. Ушул эле кредитти алып жүргөн эле биздин өзүбүздүн кардарларыбыз ала алат. Эң негизги шарт, лизингдин эң негизги шарттарынын бири болуп, бул биздин именно кардардын жеке ишкер деген күбөлүгү болуш керек, салык инспекциясы тарабынан алынган. Андан тышкары дагы жанагы крестьянский хозяйство, фермерский хозяйство деген өзүнүн ар кандай түрлөрү бар, юридикалык жактары. Ошолор любой компания ала алат. Шарт берүү шарттары деле биз алардын именно кардарлардын финансылык данныйларына карайбыз. Жана ошо киреше булактарын бардык документтери менен көрсөтө алса, биз ал кардарды финансировать этип каржылай алабыз. Ошол лизинг мисалы канча суммадан канча суммага чейин берилет? Лизинг бул 30 000 сомдон жогору биздин Айыл банкта андай чектөө жок, 30 000ден жогору берилет. Жана шарттарын айтып кеттим жаңы эле жогоруда. Азыркы учурда бизде именно мамлекеттик долбоор менен да ишке ашырылып келатат. Агро өнөр жай комплексин каржылоо деп 6% менен 7 жылга берип атабыз. Сельхоз именно айыл чарба техникаларын, спецтехникаларды, коммерциялык техникаларды биз өзүбүздүн банктын өздүк каражаттарынын негизинде 17%дан жогору 5 жылдан 6 жылга чейинки мөөнөткө берип атабыз. Жакшы, лизинг деп атабыз го. Ушул нерсенин башкалардан айырмачылыгы, өзгөчөлүгү кандай? Лизингдин башка насиялардын түрлөрүнөн өзгөчөлүгү бул эң биринчиден лоялдуулугу, жана бир башка кредиттер мисалы үчүн 2 жылдан 3 жылга чейин берилсе мөөнөтү, бул лизингдин мөөнөтү эң эле аз мөөнөтү 5 жылдан 10 жылга чейин берилет. Анан башка насияларда мисалы үчүн кардар ошол сумманы өзү, акчаны өзү алып ишке ашырса, өзүнүн бизнес планын ишке ашырса, бул жерде биз лизингке атайын буюмдарды, техниканы биз сатып келип берип, ага өзүбүз каржылоону өзүбүз төлөп берип, кошумча күрөө талап кылынбайт да. Биринчи өздүк салымы болсо, анан өзүнүн финансылык каражаттары туура келсе эле биз кардарыбыз каалаган оборудование, техниканы алып келип бере алабыз. Андан тышкары дагы бир өзгөчөлүгү бул ошол техникалар жана оборудованиялар, же болбосо ошол эле айтып аткан асыл тукум бодомалдардын баары бул өзүбүздүн корпоративный тарифтер менен камсыздандырылат. Ошол лизингдин мөөнөтү бүткөнчө камсыздандыруу жүргүзүлөт да.
бага бодомал деп калдыңыз го. Бодомал десе айтып калат да, ай бул бодомалды тиги айылдан көрбөдүм беле, же бул техниканы тиги айылдан көрбөдүм беле, мага бузугун берип коюптур депчи. Сиздерде кандай? Менимче өзүбүздүкү эмес, сырттан алып келесиздер. Ооба, туура айтасыз. Бизде асыл тукум малдарды, бодомалды биз ошол өзүбүздүн Кыргызстандын өзүбүздүн өлкөбүздөгү бодомалдын ирилештирүү максатында, гендердин фонду жаратуу максатында биз ошол сырттан алып келип атабыз. Азыркы учурда бир 4 өзүбүздүн банктын өнөктөшү бар. Алар Австриядан, Германиядан, Франциядан, Чехиядан алып келип кардарларыбызга таратып атабыз. Андан тышкарыда азыр аябай суроо талап жогору. Буюрса азыркы быйылкы 2023 жылдын сезонун жаптык. Азыр 2024 жылы уже жазгы малдан баштап жаңы уже ушул агро өнөр жай комплексинин долбоорунун негизинде дагы жаңы суроо талап пайда болот да. Азыркы учурда бизде пайыздык ченем төмөн болгонуна жараша айыл чарба техникаларына суроо талап жогору, проценти дагы пайыздык ченеми дагы кардарларга өтө ыңгайлуу. Өзүнүн дагы мисалы үчүн төлөм графиктери дагы айтып кетейин, төлөм графиктери дагы бул кардардын өзүнүн акча каражаттарын жүгүртүүсүнө байланыштуу болот дагы. Бир жылда негизги суммадан 2 жолу пайыздык ченемдерди квартал сайын төлөп турса болот. Ал эми лизингди сом менен эле жүргүзсө болобу, же болбосо мындай башка валютада жүргүзүүгө азыр мүмкүнчүлүк барбы? Жакшы суроо. Бул мисалы үчүн бизде өзүбүздүн лизингди азыр буга чейин АКШ доллары менен да бердик, сом менен да берип атабыз. АКШ доллары менен да кардардан эски суроо талабы болсо, биз анын акча каражаттарын карап чыгып, финансылык жөндөмдүүлүгүн карап чыгып, кардарда акча каражаттары АКШ доллары менен болсо, анда биз доллар менен бере алабыз. Жок, сом менен болсо, анда биз тилекке каршы клиентке, кардарга туура түшүндүрүп, сом менен бергенге аракет кылабыз. Анткени доллардын да пайыздык ченеми бир аз ылдыйраак. Азыр билесиздер, аябай доллардын курсу өзгөрүү темпи да бат болуп атат. Ошол себептен биз дагы кардарларга көбүнчө сом менен эле сунуштайбыз да. Ошол лизингди алууда кардар кандай документтерди чогултуш керек? Эмнелер мындай талап кылынат? Өзгөчө талаптары деле жок бизде лизингде. Анткени жана жогоруда белгилеп кеткендей, жеке ишкер деген көбөлүгү болсо, же болбосо фермерский хозяйство, же болбосо ОСО, жоопкерчилиги чектелген коом компания болсо эле бере алабыз. Кредит кандай кредитти алганда топтолгон документтер болсо, андан өзгөчө шарттары деле жок. Өздүк булактарын тастыктай алган документтер болсо эле биз ал кардардын проектисин ишке ашырууга жардам беребиз. Анан шарттары боюнча биздин спецтехника менен коммерциялык багыттагы автоунааларды бир аз кымбатыраак пайыздык ченемде берилет. Алар ошол жана айтып кеткендей эле 17%тен жогору өздүк салымынан жана техниканын стоимостьтен көз каранды да. Агро өнөр жай комплексинен шарттарына ылайык бул аябай жеңилдетилген шартта берилет. Бул мамлекет тарабынан ошол азыркы долбоорду ишке ашырып жатабыз. Эң сонун. Анан азыр буга чейинки маегибизде сөздү айтып калдык го. Кардарларга биз өзүбүз сырттан алып келип беребиз. Бодомал же болбосо техникаларды депчи. Анын жолдо келатканда бир айрым бир учур болсо, кырсыздап кала турган болсо, ал нерсеге ким жооптуу, ким жоопкер? Кардар бул жакта туруп өзү мындай бир тынчсызданбаш үчүнчү. Аябай жакшы суроо. Бул лизингдин дагы бир өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Анткени деген биз кардар эмнени каалап, кандай техниканы кааласа, биз мисалы үчүн Кытайдан, Европадан, Америкадан заказ кылсак, ошол биздин банктын өнөктөшүбүз банктын кардарына келип түшкөнгө чейинки бардык рискти өзү мойнуна алат. Если жолдо келатканда ДТП болсо, же болбосо кандайдыр бир форс-мажордук ситуация болсо, анын баарын өзү биздин банктык өнөктөшүбүз, поставщигибиз мойнуна алып, ошонун баарын жеткирип беришет. Анан бул жерден биз кардарыбызга ошол техниканы бергенден күндөн баштап, бул Кыргызстандагы камсыздандыруу компаниялары камсыздандырат. Ал ДТП же болбосо күйүп кеткен учурлары көп болуп атат. Ар кандай учурлардын баарын бул өзүбүздүн камсыздандыруу компаниялары
карап беришет. Лизингде качан кардарга техниканы берген күндөн баштап пайыздык ченемди жүгүртөбүз да. Ага чейин мисалы үчүн биз договор түзүп, кардары менен график түзүп, баардын жолго салгандан кийин биз ошол техниканы же болбосо асыл тукум бодо малды дагы заказ беребиз. Ошол Чехиядан, Европадан алып келгенче пайыздык ченем жүгүртүлбөйт эч качан. Келгенден кийин ошол канча күндө келсе, мисалы үчүн биздин техникалар сырттан азыр 30 күндөн жогору күндө келет. Бул логистикалык ар кандай жолдоргодон тийиш эме көз каранды. Ошол келгенден кийин анан пайыздык ченемди жүгүртөбүз. Кайсыл жакка, кайсыл бир мекемеге барсаң, бир кезек күтөсүң да. Анан сиздерде Айыл банкта менимче тиркеме бар. Тиркемеңиздер менен эле бир кезекке туруп койсо болот, Кезекке турса болот. Ал менен да кезекке турса болот. Бирок бизде биринчи бул жанагындай банктын башка продукталарына караганда бул насия жана кредит болбосо лизингден кезек күтмөйү бул биздин кызматкерлер биринчи алгачкы консультация бергенден кийин эле банктын ошол кардарларын өздөрү сопровождать этип, чогуу жардам берип кызмат көрсөтүшөт. Жакшы. Азыркы учурда мындай бир суроо бар да. Лизингдин экономикадагы орду ролу кандай? Аябай жакшы суроо. Анткени бизде лизинг башка өлкөлөргө караганда Кыргызстанда эми өнүгүп келаткан бул финансылык сектор болуп эсептелет. Экономикадагы ролу аябай чоң деп эсептейм мен. Анткени бул ошол эле насиядан өзгөчөлүгү дагы кардардын суроо талабына толук жооп бере алат. Анткени кардар каалаган техниканы, каалаган буюмду, оборудованияны ошол сырттан алып келүүгө чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге келик. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз лизинг деген эмне, ал кандай шарттар менен алса болот, ошол суроонун тегерегинде жалпыңыздарга жооп алып бердик. Атыжан Мухаммед Данеров, кайрадан амандашканча бар болуңуздар.